Аудио уктуруу. Султан Раев топурак аңгемеси. Үн коштогон Тайыр кызы Нургүл. Мурат апасынын акыркы сөзүн укпай калды. Алыскы Швецияда иш сапары менен жүргөн. Мурат узак жолго сапар тартаар алдында Ошко келип, апасынын жанында көпкө отурган. Жарым жылдан бери төшөктө узак жатып калган апасынын акыбалы күндөн күнгө оорлоп, өңү өчүп, купку тартып, жаак эти шылынып түштү. Кумсарган жүзүндө тирүүлүктүн изи өчүп бараткандай сезилди. Иреңи сус, ара чолу эриндери бүлк-бүлк этет. Ичинде жыландай уюп жаткан оорунун зардабы жанын жана алдырбай иштен катуу урап, эртели кеч онтотуп чыгат. Дүйнөсү чарк айланган кемпирди ажал тушап, сары чырмооктой жабышты. Көзүн жумса эле көргөн актыгы шүдүрүмдөй кулап, жумулган көздүн карегине уюлгуйт. Алпурушкан өмүр булуттай ыйлап, узун түш жаадында көз жаштай кулап, өткүн мисал төгүп өттү. Ушул аралыкта шамалдай сапырган буулуккан ойлору асылып турат. Күн алыс сайган ийне дене чыйралтып, демине дем кошо албады. Мурат апасынын колун кармады. Узун арык манжалардын сүлү качкан сезди ал. Жарым жылдан бери апасынын денесинде тирүүлүк менен өлүмдүн кармашы жүрүп келет. Керебетке жабышкан денеси оңой менен оңдурбай калды сыягы. Күн алыс 3 маал сайылган ийне жан кашайткан ооруну бир азга тыным алдырат да, кайрадан эле түнү бою онтотуп чыгат. Таң эрте келген дарыгер апасынын айданчыкта отурган кыздарына, алыска сапар улап жаткан Муратка кеп ачыгын айткан. Ашып барса 2 жумалык өмүрү калды. Бул сөздү укканда ортончу карындашы зиркиреп ыйлап жиберген. Ал да алыста, үй бүлөсү менен Орусияга иш артынан кетип, апасынын оор абалына чыдабай, баарын таштап, 1 жумадан бери ушул жерде, апасынын кашында. Бүтпөгөн бул жашоонун арманына, көрөкаттын айынан алыста өтүп жаткан турмушуна кейип, жаныңдан чыкпай жатсам гана дегендей өксүп, утуру үн кырып ыйлап алат. Азыр да догдурдун айтканы кейишке түшүрдү, ачуу ыйлатты. Кыз киши энеге жакын болорун Мурат сезип турду. Ыйы жаныңды эзет. Эркек киши жүрөгү мересирээк болобу, апасынын бул акыбалына жан үрөп кейине албай, түк үйрүлүп түшө албады. Апасы уул кыз арасынан Муратты айрыкча жакшы көрөр эле. А балким эркек балага болгон мамиле ушундайбы? Кайран апасы ага бир башка жанын чабып, үйгө келген сайын садагаң болоюнун деген сөзүн оозунан түшүрбөйт эле. Ага астейдил мамиле кылар эле. Мурат 50ден ашса да, энеге баягыдай эле баладай сезилчүбү, же уулдун орду кыздардан башкабы? Апасы бойлуу, сөөк саактуу аял эле. Эстесе апасынын буга дейре ооруганын, жаны жер тартып бүк түшүп жатып калганын эстей албады. Апасы тиричиликке тың аял эле. Өткөн күндөрдө дем күчүн уурдап, төшөктө чүкөдөй кемпир жатты. Бу кемпир жашында ургаачынын өңдүүсү, кебетеси келишкен ажарлуу жан эле. Анын баары какымдай учуп, калтаардай кара чачтарын бубак басып, кенептей купкуу. Көзүндө жарыгы жок. Мурдагы жолу келгенде апасы ал да канча тың, сөзгө чыйрак,
Ал гана эмес, ал акыбалын сурап кыйла тирик көрүнгөн. Азыркыдан бир аз алдуураак эле. Тили чалыштабай күрмөөгө келип, кеп сөзгө жарап турган. Кандайсың садака болоюнум? Бала чакаң тынчпы? Аялың демдүүбү? Деп шыпшына алсыз сүйлөгөн. Бул саам апасы уй-муйуз тартып отурган кыздарына кайрылып, силер бир аз эшикке чыгып тургулачы, агаңарга айтаары кебим бар, дегендей ишарат берген. Кыздар да бул сөзгө такат бербей, ордунан козголуп сыртка чыгышты. Бөлмөдө экөө калды. Апасынын арык колдору уулунун колун кармады да, деми сууп бараткан оозунун уулунун колун жакындатып, жансыз эриндери менен жыттап, акырын өптү. Кургак өптү. Ал апасынын саамайынан жыттап, колу менен аппак чачтарынан сылап, энесинин бырыштуу маңдайынан сүйдү. Эне уулунун колун бекем, алсыз, тамыры ташына тепкен ипичке манжалары менен кысып, кургак эриндери менен Мураттын колун өптү. Кусалуу өптү. Ушу саам эненин көзүнөн сымаптай жаш бакты. Көз кудугу эбак кургап калган апасы бу жылтыр жашты жан тамырынан сыгып чыккандай болду. Эки сымаптай көз жашы уулунан болгон бүткүл энелик кусасын төгүп ийгендей көрүндү ага. Апасы үн чыгарбай, ичинен койгуул көзүнөн жаш чыгарбай кыйналып ыйлады. Денеси да бүлк эткен жок, үнсүз ыйлады. Уулунун көзүнөн каканактаган жаш каректен бери сыртка чыга албай койду. Экөө бир паска уюп калды. Эне көз караш менен сүйлөдү. Уулунун не деп айтар сөзүн оозунан учуп, сай сөөгү сыздап ийди. Энеси бир-эки сөз айтууга күчүн жыйнады. Кудайга ыраазымын. Өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун жактым. Баарына кайылмын, баарына ыраазымын. Кемпирдин үнү алсыз кысылды. Мен жаратканыма керек болуп калдым окшойт. Апасы бу тарткылыкка моюн сунгандай мусаапыр кейиптенди. Могу кемпир муштумдай башын өйдө жака карай буруп, жаздыктын алдын кара, сага аманатым бар эле, деди. Кемпир бир аз башын көтөргөнгө аракет жасады. А колун жаздыктын алдына салды. Колуна кичинекей калтача урунду. А калтачаны алды. Ичин ач, деди кемпир. Ал калтачанын жибин тартып, оозун ачты. Бу калтачада алакандай топурак экен. Топурак. А бул сөздү билдирбей кайрып алды. Бу топуракты, деди кемпир дармансыз. Бир ай мурда Алайга Кабылан көлгө барганда алып келгем, деди апасы. Ата конушумун топурагы. Уулум, жаман айтпай жакшы жок. Ичер суум түгөнүп, кокусары бурулуп кетсем, жайыма ушу бир ууч топуракты таштап кой, деди кысылган үн менен. Бу ата конушунун топурагы. Өлгөндү топурак суутат, уулум. Калтачадагы топуракты ал бекем кармап, акырын жыттап да көргөн. Ал бул топурактан жытты да, апасы эмне себептен калтага бекемдеп салып алганын түшүнбөдү. Көз али тирүүсүндө эле о дүйнө камданып алганын түшүнбөдү. Мурат апасынын кашында көгүнгө дейре отурду. Топуракты плашынын оң чөнтөгүнө салып, апасынын көңүлүн көтөрөйүн дедиби, орунсуз тамашалашты. Апа, мен келгиче өлбөй тур деди. Кемпир акырын шымшыңдап. Ажагы Кудайдан балам. Өткөн өмүр өчкөн от. Өзүң аман эсен барып кел, деди да арык колун алакан жаза көтөрүп бата кылды. Үнсүз «О-мин» деп бата берди. Мурат апасы менен коштошту да өңү көгүлтүр тартып бараткан апасынан дагы бир ирет теше тиктеп алды. Эне бала үнсүздүккө абалган көрк карашы менен акыркы жолу жүз чайып турганын сезип турушса да, аны билдирбегенге аракет кылды. Оюнун түбү от болуп турду. Үмүт көр, үмүт ушу. Кемпир акырын гана макул дегендей жансыз ээк какты.
Мурат негедир бир уч топуракты өзү менен кошо Бишкекке алып кеткен. Ал алыста жүргөндө таң эрте апасынын үзүлгөнүн укту. Аны да Муратка аялы кабарлады. Аялы менен кыска гана сүйлөштү да түз Стокгольмдагы Москвага, Москвадан Ошко учарын айтты. Келинчеги Бишкектен Ошко карай жол алмак болду. Алыста жүргөн балдары жетип келсин деген таризде апасынын сөөгүн бир күн кармады. Мурат кечиңер аралаш тээ жердин бир бурчунан Кара Сууга жетип келди. Россияда жүргөн бир туугандары да бу жерде экен. Карындаштарынын үнү кулак тундуруп, "Апа, жаным апа" деп азалуу да, кайгылуу да чыгып, армандуу ыйлап жатты. Кичинекей карындашы кошок кошуп апасын жоктойт. Анын үнү баарынан бийик чыгып жатты. Мурат апасынын сөөгү жаткан боз үйгө киргенде сөөк башындагы карындаштарынын ыйы күчөдү. Апасы жаткан керебетке тизилеп кулады. Колу менен апасынын жансыз жасатын кыса кармап, өнө бою титиреп кетти. Ыйы кургак чыкты. Көзүнөн жашы качып турду. Бу жердегилердин бирөө апасынын жүзүн ачты. Көзү жумулган, улуу уйкуга кеткен апасынын жүзү ага ажарлуу тартылды. Ошо жүзүндөгү ажары улуу уйку баскан ааламга апасын жетелеп баратты. Апасынын ууртунда өлүмгө баш урган белгисиздик турду. Эркек үнсүз иштен сыздайт. Көзүнө жаш, көмөкөйүнө өкүрүк келбей буулугуп турду. Мурат өкүрө албай, үнү буулугуп, дене боюн карактаган бир күч, кайгы касирети анын ичиндеги ириңин жара албай турду. Таң эрте апасын жерге берерде, баягы калтачадагы топурак жадына келди. Апасынын аманаты, суук кабарды угаары менен көңүлүнүн баары көтөрүлүп кетиптир. Кече түнү аялына айтып койсо, ал деле ошол калтачаны ала келмек. Апасынын сөөгү түшкөн, барып чыгарат. Ал шаарда калган 10 жашар кызына телефон чалды. Шаарда өсүп калган кызына эжелеп атып араң түшүндүрдү. Калтачага салынган топуракты ал жумушчу столунун ылдыйкы кутучасына салган эле. Кызы араң тапты. "Папа, а что делать с этой глиной? Это же глина", деди кызы. Ушу күнү таң эртең шопуру да учмак бул жака. Ал шопуруна телефон чалды да, үйүнө барса кызы ага бирдемке берерин айтты. Эмне экенин эжелеп түшүндүрбөдү. Аны сөзсүз ала кел деди кызга. Түш чамалаш шопуру жетип келди. Апасын сууга алып жаназасы окулду. Сөөктү эркектер желкеге алары менен кыздардын ыйы катуу чыкты. Бул ый бир тууган карындаштарынын ыйы эле. Көпчүлүк сөөктү желкеге көтөрүп, мазарды карай бет алды. Мурат айылдын көрүстөнүнө жетер жеткиче апасынын сөөгү коюлган табытту көтөрүп барды. Желкесинен түшүрбөдү. Эч ким менен алмашкан да жок. Куран окулуп, сөөктү көргө койду. Эң боло ал баягы калтачадагы топуракты жайга салды. Салардын алдында алаканындагы топуракты баягы апасын сыга кучактап жытын искегиндей топуракты жыттады. Топурактын жытын эми сезди ал. Бу топуракта апасынын жыты бардай сезилди. Ал биринчи жолу топурактын жытын сезди. Топурак апасы жыттанды. Жайга топурак сала баштады. Колу менен жаңы эле казылган жайдын топурагынан да ууштап алып, сөөк жаткан казанакка таштады. Шиленген топурак жайга толуп чыкты. Уул эми түшүндү. Көрсө, апасы ата конуштун ыйык топурагын койнуна кысып жатайын деген тура. Мурат апасынын "Топурак сенден буйрусун, уулум" деген абалкы сөзүнүн маанисин эми боулгоду. Апасынын өткөнүнө жыл айланды. Турмуш өз нугу менен өтүп жатты. Бу сапар ал иш менен Жапонияга келди. Күнчыгыш өлкөсүндөгү бир жума көз ачып жумганча учкан куштай зымырап өтүп кетти. Жапонияны кандай элестетсе, ошондой эле экен. А бирок өз көзү менен көргөндө ал ойлогондон да бул өлкө башкача таасир калтырды. Кетер күнү Токиодон 200 чакырымдай алыс турган ыйык Фудзи тоосуна барып келүүнү чечти. Бул тоо тууралуу көп уккан, көп окуган. Атактуу жапан сүрөтчүсү Касусика Хакусайдын Фудзинин 36 көрүнүшү
сүрөттүрмөгү жөнүндө эчен ирет окубады беле. Сүрөтчүнүн бул ыйык тоого болгон сүйүүсү түбөлүктүүлүктүн символундай көрүнөр эле. Те алыстан Фудзи апасы койнуна ыйык топурагын кысып жаткан алай тоолоруна окшоп кетти. Фудзини жапондар ыйык тоо катары таберик тутат. Ушул тоого зыяратка келген ар бир жапон көкүрөктөгү сырын төгүп, арманын арылтып, жакшылык ниетин байытып кетет. Хакусай Фудзинин туш тарабын тараткандай, бул тоону кай жагынан караба улуу сырды катып жаткан купуя дүйнөгө окшойт. Таң эрте жапондар Фудзини күндү тосот. Уясынан чыккан алоо күн Фудзиден көтөрүлүп, батышка карай жолулап кетет. Анын жолу бийик тоолуу, ак кар, көк муз баскан алыстагы мекенинин асманынан да күн журушун басып өтөт. Мурат Фудзинин этегине барып, колуна бир уч топурак алды. Топурак жытын сезди. Топурак жыты Мураттын алай дүлөй болуп турган дүйнөсүн жапон акыны Сайгионун таржымалын салды. Кайран акын 3 сап ыр жазам деп ааламды безип, бу Фудзинин боорундагы тамтыгы чыккан алачыкта жашап, жалгыз аяк жолдо өмүрү өтүп, ыр кучактап чирип өлгөнү, жалгыздык жан кудайына айланып, адамдардан оолак жашап, Фудзини дарактарында безеленип учкан куштар менен, шылдыр аккан суу менен, шамалга дирилдеген жалбырак менен, түнкү тунук ай менен, таңкы күн нуру менен сүйлөшүп, жалгыздыкты жан соого чалган Сайгиону эстеди. Анын 3 сабырын эми, Фудзинин жели болгон саптарын эми түшүндү. Тирүүсүндө түрткүнчүк болуп элден сүрүлгөн Сайгио өлгөндөн кийин даңкталып уламышка айланды. Даңкталыш үчүн өлүм гана кажетпи? Мураттын жадында Сайгиону пир тутуп, анын караанына табынган Басионун 3 сабыры келди. Фудзи, баарынан келген жел. Шаарга алып барам сени желпигичке салып, эң баалуу белек деп. Мурат бул 3 сапты ичинде күңгүрөндү да Фудзинин жел аргысында жашаган тирүүлүккө бетин тосту. Ал Фудзиге келбегенде бул ырдын маңызын да түшүнмөк эмес. Мурат алаканындагы топуракты жоготкон дүйнөсүн издегендей кусалыкты искеди. Апасы да ата конуш топурагын бекем кысып, жерде жатпаганда ал деле бу жердин топурагына маани бермек эмес, жыттамак эмес, алаканына салып, алыскы мекенин эстемек эмес. Бир уч топурак алыскы мекенин сагынтырды. Эртең өз жерине жол алат. Мурат канча ирет бу ыйык жерге келсем деп тилек кылып, ниет байлап жүргөн ичинде. Мына, ал ошол ыйык жерде, жетимишке келгенде бу ыйык тоону жанындай сүйүп, Фудзинин 36 тарабынан сүрөткө тарткан. Хакусайдын тоосунда турду. Тоонун сүрү калдайган карааны, деми кубаты аны бир саамга кыял бешигине терметти. Ал ушул кыялында жарыктык апасы менен ушул кыйык тоонун боорунда жүрдү. Экөө күндүн алоо нурларын элден мурда тосуп чыкты. Апасы ошо күн нуруна жүзүн чайды, нурга жүзүн жууду. Абу тоонун боорунда кыялы элеп желип, Фудзинин учу булут желген чокусунда кадимки Ясунари Кававата жазган 1000 канат турналардай учуп жүрдү. Апасы да турнага айланып кетиптир. Тээ бийик булуттарды аралап, Көк Ирим деңизинин жарышкан толкундарынан куш бийиктигинен карап турду. Кыял дүйнөсүндө термелип жатып, бул ыйык жерди олдо керемет касиетин сезди. Бүт ааламды жаңыртып, "Апа!" деп бакыргысы келди. Көзү умаштай чачырап, кыялы тетиги тоо этегиндеги деңиз толкундарын минип алып, Көк Ирим улуу сууга сиңип баратты. Мурат тоо этегинен бир уч топуракты алды да чөнтөгүндөгү бет арчысына салып бекем түйдү. А бул топуракты апасы жаткан жайга алып барайын деп тилек артты. А мүмкүн апасынын руху да анын жанында жүргөндүр. О дүйнөдөгүлөр бул жалган жазмыштай жерге, элге, тилге да бөлүнбөйт. Бул ыйык жердин топурагынын касиетин апасы да сезсин деди. Ал кечке маал Фудзиден Токиого кайтты. Эртең таңга маал учат. Нарито аэропорту Мурат каттоодон өтүп,
чемоданын жүккө тапшырды. Жапониянын аэропортунда эч бир жүргүнчүгө маселе жаралбайт. Кезек күтпөй бат эле өтөт. Ал самолеттун салонуна отурду. Ортодон орун алды. Жүргүнчүлөрдүн баары өз жайына отуруп, бир аздан соң самолет асманга көтөрүлөт. Мураттын жанынан картаң жапон аял жай алды. Бир маалда салондон стюардессанын үнү эшитилди. Мурат ага дали көңүл бурган жок. Картаң аял апасынын жашына чамалаштай көрүндү. Жапон кемпир ага башын ийип сылык учурашты. Ушу саам стюардессанын үнүн кулагы кайрадан чалды. Бул үн анын ысымын айтып жаткандай угулду. Чындап эле, стюардесса Мураттын ысымын жарыя айтты. Укту да сөзгө түшүнбөдү. Шу тушта стюардесса менен полиция кийиминдеги эркек киши келди да Мураттын паспортун сурады. Ал костюмунун төш чөнтөгүнөн паспортун алып чыкты. Экөө жапон тилинде ага түшүнүксүз сөздөр менен сүйлөшүп жатты. Алар акырын сылык гана биз менен жүрүңүз дегенде ишарат берди. Ал англис тилинде кайда деп суроо бергенге үлгүрдү. Биз менен жүрүңүз деп кайра баш чаңсады стюардесса. Муратты борттон түшүрмөк болду же адашып башка самолетко отуруп алдыбы, өзү да айраң. Башка самолет болушу мүмкүн эмес. Анын уча турган самолету ушу. Жаңылышы да мүмкүн эмес. Мураттын оюнан ар кайсы бүдөмүк ойлор учту. Эчтекеге акылы жетпей турду. Мээсинде мени кайда алып баратат деген беймаза ойлор. Булардын ага ашкере сылык мамилесине караганда чочулай турган деле эчтеке жоктой сезилди. Муратты полицейскийдин кичинекей бөлмөсүнө алып келди. Бул бөлмөнүн ортосундагы столдо чемодан турду. Ал чындап эле Муратка таандык чемодан эле. Сиздин багажыбы деди. Ооба меники. Оюнда жаман ойлор деле ойку кайкы учуп жүрдү. Астырттан тынсызданып, майда калтырак басканын да сезип турду. Ачыңыз деди. Мурат чемоданын ачты. Өзүнүн кийимдери, анча-мынча сатып алган буюмдары, мындан башка эчтеке деле жок. Полицейский кийимдеринин арасынан кече Фудзиямага барып, бет аарчысына уролгон топуракты алып чыкты да ага көрсөттү. Бу эмне деди полицейский. Бул топурак Фудзинин топурагы деди Мурат шашкалактап. Полицейский топуракты телефон баштыкка салды да муну алууга болбойт деп кыска сөз айтты да самолетту кармабай пассажирди салонго салып баргыла деди англис тилинде. Эч ким ага эчтеке деп толук түшүндүргөн да жок. Болгону бет аарчыдагы топуракты гана чемодандан алып калды. Мурат кайрадан самолеттун салонуна стюардессанын коштоосу менен келип отурду. Жүргүнчүлөрдүн баары аны түшүнө бербей олурая карап калды. Самолет абага көтөрүлдү. Иллюминатордун Жапон аралы көрүндү. Улуу суунун ортосундагы Жапон аралы көрүндү. Кемпир аралды өзгөчө сүйүү менен карагандыгы анын көзүнөн да жүзүнөн да көрүнүп турду. Мурат да асман алдында калган Жапон аралын карап ойлуу тигилди да жанында отурган кемпирге үн катты. Мен бир уч Жапон топурагын өз өлкөмө алып кетейин дедим эле. Ырым кылып, багажымдан алып койду деди Мурат. Кемпир бир саамга унчукпай акырын гана үн катты. Жапон жери ыйык. Аял ойго тунжурады. Биз бир уч топуракты да сыртка чыгарбайбыз деди. Самолет барган сайын бийиктеп баратты. Мурат көкүрөгүн уялап, жан тамырында эрий албай турган Басионун 3 сабырын эстеди. Гүлдөгөн алчага тең келе албай, өңөштү булуттуу мынарыкта уяла түшкөн ай. Самолет барган сайын бийиктеп баратты. Улуу суунун арасында энесинин бир тамчы көз жашындай Жапон жери жатты.